бий, музыка жана кубаныч. Эми мунун ордун коркуу, белгисиздик жана үмүтсүздүк ээледи. Пакистандын табияты укмуштуудай кооз Калаш өрөөнүндөгү жакында болгон талиптердин чабуулу өз тагын калтырды. Эки баланын энеси Шайра кайраттанганы менен бүдөмүк келечектен коркуп турат. Бул күндүзү болду. Кийин дрондор түнү бою учту. Бардыгы талиптер Калаш элин бутага алганы. Алар Калаш элерди өлтүрүү үчүн, алардын сыйынуучу жайларын жок кылуу үчүн келишти деп айтышты. Анткени биз мусулман эмеспиз. Ошондуктан бизди же динибизди өзгөртүүгө мажбурлашат, же өлтүрүшөт. Оюма көп нерселер келип жатты. Кетейин деп ойлогом, бирок кайда барам деп ойлондум. Өлкөнүн башка жерлеринен айырмаланып, Калаш өрөөнү жашоо менен өлүмгө либералдуу көз карашты карманышат. Алардын өзгөчө дини жана бай маданияты бар. Алар кубанышса да, кайгырышса да бийлейт. Алар кудайлардын пантеонуна сыйынышат жана жыл мезгилдерине түшүмгө жараша майрамдарды өткөрүшөт. Бул майрам учурунда баардык нерсеге уруксаат. Алардын аялдары сүйүүсүн жарыялап, никесин токтотуп, жада калса качып кете алышат. Бирок бул лабиринт сымал кичинекей үйлөрдө жашаган эл кыйынчылыктарга да туш болушууда. Бул жерден бир нече чакырым алыстыкта Пакистан менен Ооганстандын ортосундагы чек ара өтмөгү жайгашкан. Дал ошол жерде бир нече апта мурун Техрик-e-Талибан Пакистан деген ат менен белгилүү болгон топтогу жүздөгөн пакистандык талиптер чек ара бекетине кол салышкан. Ал күнү кеминде 5 коопсуздук кызматкери набыт болгон. Топтун согушкерлери негизинен кошуна Ооганстандын провинцияларында жашашат. Алардын максаты бул стратегиялык өрөөндү басып алуу болгон. Бул чабан талиптер кол салганда жайлоодо жүргөн. Абдан көп сандагы эркектерди көрдүм. Бул жерде алар жашынганга дарактар жана таштар көп. Кеминде 200дөй талип согушкери болчу. Бирөөсү мага жакын жерде турду. Түнкү саат 3-төрдө дрон учуп келди. Дрондор уча баштаганда алар кийинки күнү артка чегиништи. Анткени алар азыр чочулап калышты. Ошол күнү биз чыгып кетпесек, келечекте тирүү калышыбыз абдан кыйын болот деп ойлодум. Калаш өрөөнү бир нече күнгө жабылды. Бул зомбулук туризмди, чабандыкты да токтотту. Башка жагынан алганда, бийликтер Калашка жана анын элине эч кандай коркунуч жок деп айтып келет. Калашта баары жайында, бирок кооптону бар. Аны жоюу үчүн бир аз убакыт талап кылынат. Чек ара бекеттеринде милициянын санын көбөйтүп, жергиликтүү элди да тартып жатабыз. Калкынын саны 4000ден ашпаган Калаши коомчулугу өздөрүнүн байыркы каада салттарын өзгөртүүгө мажбурланып, чектөөлөр менен жашап келет. Эми Талибан коркунучу күчөгөндүктөн Шайрага окшогондор талиптер кайрадан кол салса, кайда барыш керек экенин ойлонуп жаткан чагы.